Ардактуу бүгүнкү Кудай сүйгөн күндүн баягы Кыргызда жакшы сөз бар. Кылымга тете бир күн деген. Кылымга тете бир күндү биз майрамдап турабыз. Мына Кожошбайым айтып кетти. Мына жаштар турат бул жерде. Мен айтып коеюн. Мээнет кылган адам кайсы жерде маңдай терин төксө, ошол жер эстелик болот. Ошол жерге эстелиги коюлса, ошол адам bu dünyadan bактылуу өткөн деген ишеним бар да. Мына Сооронбай агабыз поэзиянын баатыры, кыргыз эл баатыры. Ушул агам менен ушул жерде 10 жылдай бирге жүрдүк. Бул жерде Сооронбай агамдын өзүнүн гвардиясы болор эле. Ал гвардияда Айтылуу Аманбек Карыпкулов, Сулайман Иманбаев, Мирослав Ниязов, айта берсе көптөгөн кыргыздын азаматтары ээрчип ушул тегеректе басып жүрдүк. Мынакей Сокемдин жакшынакай могу жерде скамейкасы бар, өзүнүн тактысы деп койчубуз. Анткени Сокем ошол жерде отуруп радиого, телевиденияга, гезиттерге интервью берчү. Ошол жерде отуруп өзүнүн шакирттерин тосуп алчу. Ошол жерде отуруп өзүнүн максатташ, санаалаш замандаштары менен маектешип отурчу. Биз дайыма ушул тегеректе айланып өткөндө биз Сокемдин отурганын көрүп, биздин пайгамбарыбыз отурат деп суктанып отурчубуз. Ушунчалык бир касиеттүү жер бул жер. Касиеттүү жер. Ал дайыма айтчу. Молдекен бүгүн кабагын бүркөп калыптыр го деп Тоголок молдонун маңдайында биз Куран окутту бир жолу. Ушундай алдын көргөн, артын көргөн, ушунчалык бул эки дүйнө жашаган агайга, биздин баатыр агабызга ушул жерди энчилеп, ушул жерге эстелигин коюу ниетин билдирип отурган биздин өкмөт башчыларыбызга, биздин Айбек, мынакей Айбек, мен иним Айбекке чоң рахмат. Ушундай жерди тандап, көзөмөлдөп, ушунун символикасын тапкан мына менин Кожогелди Култегин деген таланттуу иниме рахмат. Бул жерде жердештер турат, мынакей агайымдын инилери отурат, замандаштары отурат, коомчулук карап турат. Мен айтар элем, эгерде адам Сокемдей адам Кыргызга бир жарап келе турган, Алыкул менен тең тайлашкан, Алыкул менен бир чокуда турган, биздин Сокем биздин паркта, биздин жүрөгүбүздө, Бишкектин жүрөгүндө жашайт мындан ары. Кудай буйруса, эстелигинде дагы сиздер менен ушул жерде жолугуп, кубанычтан маңдайыбыз жарылып, айтарга сөз таппай күндү Кудайым бизге насип кылсын. Рахмат сиздерге.